2010 жылы 7 апрелде бардыгыбыз элдин баары ушул форум имаратынын астында чогулган. Анткени ошол убакта өзүңүздөр билгендей, Бакеевдин убагында, Бакеевдин заманында элди эркиндигин, мындай Кыргызстандын мына байлыктарын, ошол эле үй бүлөлүк, кландык, криминалдык режим болуп кеткен да. Ошол убакта элдин көбү мындай чыдабай ушул бийликке нааразычылыгын билдирген да. Өзүңүздөр билесиз, 2010 чейин канча деген адам өлтүрүүлөр болду, канча деген коркутуу, үркүтүүлөр болду. Ошонун баары аягы келип 2010 жылы 7 апрелде мына апрель элдик революция келип чыкты да. Жылы биз бардык ушул форум имараттын эртең менен эрте келгенбиз. Ушул кечинде эле уктук, ушу оппозиция лидерлеринин баарын камакка алган. Анан ушу форум имаратына келип, ушул жерде турганда эле бийликтегилер келип ушул жерде провокация кылып, элди да автобустарга салып, мындай сабап, ит менен кубалап, анан ошондон кийин элдин баары нааразычылык күчөп, элдин саны мындай минут сайын, саат сайын көбөйүп отуруп, анан эл нааразычылыктан ушул азыр 7 апрель көчөсү болду. Мына ушул көчө менен ылдый ак үйгө нааразычылык акциясына барганбыз да. Ал биз баратканда бирөөнүн оюнда болгон эмес, мындай атат го, элди атат го, өз элин мындай атпайт го деген мындай ой бар эле да. Бирок барганда андай болгон жок. Барганда эле ак үйдүн астына жеткенде эле ушул чыныгы баягы октор менен мына элди ата баштады да. Мына ошонусу алигече мына көз астында кетпейт. Айдан көп эле Кыргызстан мындай эр жүрөк эр азаматтар ошол жерден кайтыш болду, канчасы жаракат алды. Жаракат алганына 9 жыл болду. 9 жылда мындай дагы 50ден ашык каза болду. Бул 2010 жыл бир өтө оор күн болду, биз үчүн оор күн болду деп десек жаңылышпайбыз. Анткени канча деген эр азаматтарыбызды жоготтук. Эми бул күндү эстеш биз үчүн өтө оор да. Эсимде ушул площадка барып, мына турганда менин жанымдагыларга да ок тийди, анын арасында мага да тийди. Анан ушул ок тийгенин бир билем. Анан ушул больницага апарып, ушул көзүм ачып ушул больницада экен да, операциянын столдо экен да. Эми ошол убакта бир түндө 7 апрель күнү түндө көзүм ачсам керек да. Анан ошондо баарын эстеп атам, эмне себептен, эмне болду мага, каякта элем депчи. Азыр эстесем ошондо бир ок тийип, ушул катуу жаракат алган экен да. Ошол убакта мен эстесем, больницалардын баардыгы толо, жатарга жер жок, ушул канча деген киши ранение алып, канча киши каза болуп, 7 апрелди эстеш биз үчүн өтө оор. Бул тарыхта бул 7 апрель элдин эркиндиги үчүн эр азаматтарыбыздын мындай ысымдары Кыргыздын тарыхында бир алтын тамгалар менен жазылып калат да, тарыхта, Кыргыздын тарыхында.